Ысык Көл облусунун Борбору Каракол шаарында Курман айт намазы борбордук аянтта окулду. Облустук казияттан билдиришкендей, айт намазга 20 миңден ашуун жаран катышты. Айт намазы башталганга чейин президенттин облустагы өкүлү, шаар мэринин куттуктоолору жолдонуп, бул күндө ар бир мусулман кечиримдүүлүгүн, мээримдүүлүгүн жана кайрымдуулугун көргөзүшү керектигин айтып өтүштү. Айт күнү садага берүү, майрамдык маанайда болуу жана айттын түнүн жаратканга ибадат кылуу менен өткөрүү керек. Ошондой эле мусулмандар бири-бирине зыярат кылып, куттуктоолору абзел экени айтылды. Ал эми Курман айттын урматына Караколдо 30га жакын бодомал курмандыкка чалынды. Бул иш-чара коомдук уюмдардын жардамы менен уюштурулуп, мал эти шаардагы аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, жетим балдар үйлөрүнө, жардамга муктаж жарандарга жана карыларга таратылып берилет. Каракол шаар мэриясы бул багытта атайын тизме түзүп тактап беришкен. Уюштуруучулардын билдирүүсүндө союлуп жаткан бодомалды облус аймагындагы ишкерлер колунда бар адамдар чогултуп берген. Иш-чарага облус жетекчиси Алтынбек Сулайманов да катышып, уюштуруучуларга ыраазычылык билдирип өттү. Ысык Көл областынын тургундары, жалпыңыздарды бүгүнкү Курбан айт майрамы менен чын дилимден куттуктайм. Алла Таала баарыбызга аманчылыкты берсин, токчулукту берсин, элибизде тынчылык болсун, ар бир үй бүлөдө ынтымактык болуп, өлкөбүздө аманчылык, токчулук болсун. Баарыңыздардын майрамыңыздар менен. Курман айт майрамы негизи айкөлдүктүн, жоомарттыктын, ушул жалпы эле мусулмандардын майрамы. Жалпы областыбыздын Каракол шаарынын тургундарын ушул Курман айт ыйык майрамыбыз менен чын жүрөктөн Каракол шаардык кеңештин депутаттарын жана өзүмдүн атыман куттуктайм. Алла Таала мына бизге насип кылып ушу чоң Караколдун аятында жамаат менен намаз окудук. Алла Таала кабыл кылсын баардык тилектерибизди. Бул Курман Алла Таала жакында дейт, чын ниетибиз менен Алла Таала баардык каалаган дуа tilekибизди кабыл кылсын, эл журтуга тынччылык, токчулук, жакшылыктарды берсин, башчыларыбызга жетекчилерге иман, хидayet берсин, эл журтуга жакшылыктар тап келсин. Булар кандай чогул дей турган болсок, ушу 7 киши биригип, бирден бодомал союп атат, баягы шариятыбыз көргөзүп бергендей. Анан буюрса муну Каракол шаарындагы көбүн эсе муктаж болгон катмарларга таркатып берели деп ниеттенип атабыз. Алдын ала бизге баягы муктаж болгондордун тизмелери келген. Аларды тактап карап, көбүнчө ошо балдар үйүнө, бул жактагы жагы инвалидтердин үйүнө, ошол эле учурда аз камсыз болгон Каракол шаарынын ичиндеги ушу бул чет жактагы үй бүлөлөргө таркатып берели деп ниет кылып атабыз, Кудайым буюрса.